Ош Прим телеканалынын эфирде уақытсын жаңалықтар қызматы улантат. Студияда мен Абай Нурбашевиков. Саламатсыздарбы. Алгач бул күнү катталган окуялардын кыскача түрмөгү. Бишкекте КМШ өлкө башчыларынын саммити башталды. Безге оорусу кайрадан жанданды. Эл өкүлү окуучулардын милдеттүү түрдө окуусун 11-класска чейин узартууну сунуштады. Буга коомчулуктун пикири кандай? Кайрадан жанданган кыргыздын тайганчылык өнөрү. Бүгүн Бишкекте КМШ өлкөлөрүнүн саммити башталды. Жыйынга Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия, Тажикстандын президенттери келди. Молдова премьер-министрин, Түркменстан вице-премьерин, Өзбекстан тышкы иштер министрин жиберсе, Украинанын Кыргызстандагы элчиси катышмай болду. Жыйындын катышуучулары КМШ аймагында экономика, укук коргоо жана маданий кызматташтыкты өнүктүрүү маселесин талкуулады. Алдын ала маалым болгондой, саммиттин күн тартибине 15 маселе коюлган. Айрыкча 2017-2019 жылдары терроризм менен күрөшүүгө өзгөчө көңүл бурулат. КМШ саммит өтүп жаткан тушта 3000 милиционер коопсуздукка көз саларын Ички иштер министрлигинен билдиришти. Иш-чара өтүп турган жер автоунаа колоннасы жүрүүчү жолдор өзгөчө кайтарууга алынат. Маанилүү объекттер дагы кайтаруу күчөтүлдү. Кыргызстан бул иш-чарага 2 жылдан бери даярданган жана 18 миллион сомдой акча короткон. Бишкекте 16-17 сентябрь күндөрү өтүүчү КМШ өлкө башчыларынын саммитин 283 журналист чагылдырат. Алардын 175-и чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин кызматкери Айымкан Кулукеева билдирди. Учурда Кыргызстан КМШга төрөгалык кылууда шериктештик 1991-жылы түзүлгөн. Бишкек саммити уюмдун 25 жылдык маракесине туш келүүдө. Ош шаарынан чыккан безгек оорусу дарыгерлер ортосуна чыр жаратты. Анткени оору Кыргызстан бул дертти 10 жылда жок кылган өлкөлөрдүн катарына кире турган мезгилде кайрадан козголуп отурат. Тагыраак айтканда 1-сентябрь күнү облустук ооруканага пакистандык жана индиялык студенттер кайрылганда, алардын дарты малярия болуп аныкталган. Бирок дарыгерлер оорукчандарга дароо тийиштүү чараларды көрбөстөн акча талап кылышкан. Кендери Гүлмайрам Рахманбердиеванын материалында. 12-13 жылы малярияны ооруган 3 жыл өттү, менен де малярия Бүгүнкү талкууда айтылгандай, ак халатчандар малярия оорусунун жугуштуу экенин унутуп, өз ишине кайдыгер карашкан. 1-сентябрда чет элдин 2 жараны Ош облустук ооруканага 5-6 күн дене табы ысып түшпөгөн соң кайрылышкан. Бирок дарыгерлер аларга убагында тийиштүү чараларды көрбөгөн. 15 күндөн кийинки анализ тапшыруудан соң гана бейтаптардын малярия дартына чалдыкканы аныкталган. Тиешелүү кызматтар дарыгерлерге сөгүш жарыялаган. Бирок айрым адистер учурда ооруну жайылуусун токтотуу зарыл экендигин эскертишет. Анан 3 жылдан бери жылмаган кирбеген балага түпкү тамырын издешибиз керек биз. Азыр токтотуп койсок эртең элге жайылат, жөнөкөй калкка жайылат. Буга чынында серьезный көңүл бурбай эле штраф салып койдук, сөгүш берип койдук, токтогондо болбойт. Ош шаары боюнча малярия дартын аныктоочу лаборанттар дагы жок болуп чыккан. Андан соң гана Жалал Абад шаарынан атайын адистерди алып келишип, алар бейтаптардын безгек оорусу экенин далилдеген. Ошентип 2003 жылдан бери жок деп эсептелген малярия же безгек оорусу кайрадан өлкөдө козголо баштады. Өтө көп нарушение. Тем более биз биринчи эпидонесияны бергенде дата заболевания 13, дата госпитализация 30 дегенбиз да. Ошол 17 күн бир эле обул больницадан 4 врачтын ичинде мынада бири-бириңерге мындай кабар бербегениңерде. Дарт өтө жугуштуу болгондуктан аны тезинен токтотуу зарыл. Өзгөчө чет элден келип окуп иштеп жаткан атуулдарды атайын медициналык кароодон өткөрүү керек деген талаптар коюлду. Негизинен мындай тез жуга турган дарт болуп жатканда дарыгерлер тарабынан акча талап кылуу бул шалаакылык экени жыйында баса белгиленди. Врач чет өлкөлүк дегенде бир башкача ойлонуш керек дагы, изилдеп чыгыш керек. Чет өлкө дегенден кийин өзүңөр ойлогула, Пакистан болуп атат. Алардын жашоо шартын да билесиңер. Социалдык жактан болгондук үчүн бул тез жайылып кетет. Өзүңөр ойлонгулачы, чет өлкөлүк дегенде ойлонуш керек дагы, кайра ошо изилдөөнү керек болсо анализдерди алып туруп, ошо поэтапно текшерип туруп, жаткызыш керек. Жылдыра койбой туруп, карантин жарыялаш керек болсо. Эмне деп атасыңар силер? Азыр эле төрагага кайра эле актан атасыңар, кайра эле жаш баладай бул жаш баланын сөзү да. Учурда дарыланып жаткан бейтаптардын абалы дурус. Алардын бири Пакистан өлкөсүнөн, экинчиси Индиянын жарандары. Экөө тең Ош мамлекеттик университетинин студенттери. Бейтаптардын безгек экенин билип калгандар аларга тест мамиледе болуп жатышкандыгын да айтышат. Состояние тебя сегодня какое?
Ну, нормально сейчас, по-моему, они меня завтра и сегодня отпустят, потому что... Мен азыр жакшы болуп калдым. Эртең же бирси күнү мени ооруканадан чыгарышса керек. Врачтар жакшы карап калышты. Чындыгында башында мени доктурларга кайрылсак документтеримди алып, акча бергенден соң берем дегендери болду. Шаарда жугуштуу оору чыгып эпидемияга айланып кетиши мүмкүн болуп жатканда өз чөнтөгүн ойлогон дарыгерлерге жыйында наалат айтылды. Көпчүлүк көйгөйдү саламаттык сактоо министрлигине чейин жеткирүү зарылдыгын жана жогорку окуу жайларда башка өлкөдөн келген студенттерди медициналык кароодон өткөрүү керектигине токтолушту. Гүлмайрам Рахманбердиева, Дагыстан, Токтон Назаров, Ош Пирим жаңылыктары. Өрттөн улам 17 адамдын өмүрүн алган басмакананын директору Сергей Москвинге карата административдик 30 иш козголду. Бул тууралуу РИА Новости Россиянын башкы прокуратурасына таянуу менен жазып чыкты. Эске кетсек, 27 август күнү Москвадагы Печатный экспресс басмаканасында өрт чыгып, анда 14 кыргызстандык кыз келин жана россиялык учалы каза болгон. Текшерүү учурунда миграциялык жана эмгек мыйзамдары бузулгандыгы аныкталган. Каза болгон 2 кыргыз кызынын гана Москва шаарындагы каттоосу болсо, калгандарынын каттоосу жок экендиги такталган. Ал эми өрт учурунда каза болгондордун көпчүлүгү кошумча жумушка тартылып, басмакана менен келишим түзгөн эмес деп айтылат маалыматта. Аталган мыйзам бузуулардан улам Москвин жана ал иштеген ишканага карата административдик 30 иш козголду. Тынчтык миссиясы 2016 аталышындагы антитеррористтик машыгуулардын ачылышы Скөлдүн балыкчы шаарында өттү. Эдельвейс полигонунда башталган иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Россия жана Тажикстандан 2000 аскер жана 300 техника тартылган. Иш-чаранын алкагында 5 өлкөнүн аскерлери терроризм менен күрөшүү жолдорун үйрөнүп, тажрыйба алмашышат. Үстүбүздө жылдын 21 сентябрында номер чекит СРС чекит KG сайтында унанын өзгөчө номерлери онлайн аукционго коюлат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда жалпысынан 37 дана өзгөчө номерди сатуу 21, 22 жана 28 сентябрда 3 этапта өткөрүлөт. Номерлер түрүнө жараша 3000 сомдон жогору бааланат. Айрымдарынын баштапкы баасы 70 000 сомдон жогору коюлат. 2016 жылдын 6 сентябрь күнү Карасы райондук жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы бөлүмүнүн кызматкерлери ири көлөмдөгү маңзатын сатканга даярдап жаткан адамды колго алышты. Анда 5 кг 290 грамм героин жана 12 кг 846 грамм опиум жана жалпы 18 кг 136 грамм баңгизатты алынган. Аталган жаран буга чейин адам өлтүрүп, 11 жыл 2 ай түрмөдө отуруп, мындан 1 жыл мурун эркиндикке чыккан. Бүгүнкү күндө кармалган адамдын үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 247-беренеси менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Бирок кармалган адам азыркы күнгө чейин өзүнө койгон күнөөнү мойнуна албай, бул атайын уюштурулган деп жаткан чагы. Nimaga pollikdan chiqadi girayi 1 kilo girayi. Haligi hech taka yo'q yerda zanglashgan olib qo'ygan ekan, zanglashgan aralashtirib. Qatgan odam 1 kilosini qo'ygan izyatsiya bo'lgan videosi bor. Sizning uyingizda patologimizda chiqib o'tmaydi. 5 kilogram gerayin, 12 kilogram opium chiqadi. 1 kilosi asli yerga qo'yib qo'ydi. U eshik quftanmaydi. Aynak yo'q. Anchada nechta sigaret turibdi. Bit bardog'ini oldi-yu. Ani ne sebepten aldыңызlar? Ne payda aldыңızlar? Nimani? Gerayin men opium. Gerayin men tushimda ko'rganim yo'q ani. Ошондо атыңыз ким эле? Mahmud. Mahmudга айтсаң, ошондо сизге азыр коюлуп жаткан күнөөнү мойнуңузга албайсызбы? Albayım da конечно, yo'q narsani. Даже pasportga qilganda tiqqanda aytib o'tir. Birosini sot deb qo'yib olmagan erkek pastda o'tir. Окуучулардын милдеттүү билим алуусун 11-класска чейин узартуу керек. Мындай сунушту Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Женчирой парламенттин жалпы жыйынында айтып чыкты. 16-класстан кийин мектепке баруу же барбоону окуучулар өздөрү тандагандыктан көбү билим алуудан баш тартып бекер позор көбөйүп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Милдеттүү билим берүүнү 11-класска чейин узартууга коомчулуктун пикири кандай? Айчыроо Каныбек кызы айтып берет. Кеңешкан Дүйшөбай кызы Ош соода-экономикалык колледжинин 2-курсунун студенти. Ал окуучулардын милдеттүү билим алуусун 11-класска чейин узартууга каршы. Айтымында 9-класстын базасында окууга тапшыруу жаштардын эртерээк өз ордун табуусуна шарт түзөт. Мен ошол 9-класстын базасын тапшырганда менден да башка көптөгөн классташтарым 9 базасында тапшырып кетти. Алардын да жана биздин оюбуз, эгерде биз 9-класстан тапшырсак, 11-класста аз мектепте окуп жаткан
классташтарыбызга караганда кыйла тажрыйбалуу болуп, ошо шаарды көрүп, өзүбүзгө мындай жакшы билим, тажрыйба топтой алабыз да. Үйдө менден кийин да кичинекей 2 иним бар. Мен эң улуусу болгондуктан кийин ошол мүмкүнчүлүк болбогондуктан 9 класстын базасында коллежге тапшырып, эртерээк окуумду бүтүп, апама жардам берейин дегем. Ошондуктан бул 11 класстын базасында тапшыруу милдеттүү түрдө деген туура эмес деп ойлойм. 9 класстан кийин орто билим алуу максатында колледж, техникумдарга тапшырган жаштардын дээрлик бар эле ушундай пикирде. Анткени менен шаардагы мектеп окуучулары 11 классты толук окууну каалашат. Гагарин мектебинин окуучусу Динара жогорку билимге ээ болуу үчүн 11 класска чейин окууну туура көрөт. 11 класска чейин толук окуган жакшы. Себеби биринчиден бул мектептеги эң кызыктуу күндөр 9-11 класстардын арасында болот, эң эсте каларлык күндөр. Экинчиден чындыгында эле 11-дө бүтүп окууга тапшырса, жогорку окуу жайларга өтө алат да. Жогорку окуу жайларда өтүп, бул жогорку окуу жайларда окуу деген бул келечекте жогорку мансаптагы кесипке ээ болуу да. Жогорку мансаптагы кесип бул ар бир адамга керектүү да азыркы учурда. Учурда көпчүлүк мектептерде окуучулардын дээрлик 50% 9 класстан кийин окубай коюшат. Бул өз кезегинде жогорку класстарга сабак берген мугалимдердин айлыгынын кыскарышына алып келет. Андыктан мектеп мугалимдери да окуучулардын 11 класска чейин толук окуусуна кызыктар. Окуучулар ушул 11 класска чейин окуса дагы абдан жакшы болот эле. Себеби акылы толуп, андан сырткары жаш курагы дагы мынандай дал келет эле да жогорку окуу жайларына тапшыруугачы. Андан сырткары кесипке дагы багыт берүүгө дагы жакшы болот эле деген ойдомун. Анткени менен убакытты үнөмдөп, эрте орто билимге ээ болуу бир топ жакшы дегендер да бар. Быйылкы жылы Ош соода-экономикалык колледжи 9 класстын базасынан 200гө жакын студент кабыл алды. Мындагы мугалимдер билдиргендей, студенттердин басымдоосу контракттык негизде билим алышат. Анын эсебинен мугалимдер маяна алып, окуу жайды оңдоп түзөө иштерин жүргүзөт. Ошол балдардан келген контракттын суммасынан биз мына өзүбүздүн республикабыздын бюджетине салым кошобуз. Көпчүлүк балдар ошол 9-ду бүтүп, ата-энелерине көмөктөш болойлук, жардам болойлук деп, анан материалдык, финансылык абалына байланыштуу көптөгөн мектептерде мына өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Балдар 9 класстан кийин эле колледждерге тапшырган аракеттенишет да. Мен ойлойм, бул мүмкүнчүлүктү балдардан албаш керек да. Бирок тилекке каршы 9 классты бүткөндөрдүн бар эле атайын адистештирилген окуу жайларга тапшыра албай, ишсиз калган учурлар бар. Ошол эле кезде 11 классты бүтүп, үй бүлөлүк шартка байланыштуу жогорку билим алуудан баш тарткандар да арбын. Өлкөнүн билим берүү мыйзамынын 16-беренесине ылайык, мектептерде милдеттүү билим алуу 9 класска чейин жүргүзүлөт. Жаңы сунушталып жаткан мыйзам боюнча 11 класска чейин милдеттүү окуу каралган. Учурда бул маселе коомчулукта эки тараптуу пикирди жаратууда. Ал эми эл өкүлү тарабынан көтөрүлгөн маселе ишке ашабы же жокпу, аны убакыт көрсөтөт. Айчурок Каныбек кызы, Кудайберди Дейканов, Ош Прим жаңылыктары. Тайган кыргыз эли жаралганда эле кошо жаралган деп айтылат. Аны ит деп да айтпайт. Тарыхтагы кыргыз эли жоо чапкан учурда же жокшулукта Тайганды эл багар катарында кабыл алып келишкен. Бирок кыргыздар Орусиянын карамагына киргенден кийин орус овчаркалары басып кеткен. Бул өз кезегинде Нукура кыргыз тайгандарынын кескин азайышына түрткү берген. Өлкө эгемендүүлүгүн алгандан кийин кыргыз тайганчыларынын тагдыры кандай чечилди? Кесиптешим Кенжебек Маматсадыкованын материалында. Дүйнө жүзүндө тайган гана карышкырдын алдына чыгып тап бере алат. Мындан улам кыргыздар тайганды иттен айырмалап, ыйык тутуп келишкен. Бир айылда 2ден тайган, 1 бүркүт болсо, эр жигиттер камырабай жоого аттанышкан. Анткени бул эл багарлар бир уруу элди ачарчылыктан сактап келген. Бирок азыр тайган салуу көңүл ачуучу спорттун түрүнө айланды. Орусиянын таасири менен тайган багуу өнөрү дээрлик жок болуп кеткен. Бирок кыргыздын алыскы, Аксай, Арпа, Соңкөл жайлоолорунда аз-аздан сакталып калган. Эгемендүүлүккө чейин чыныгы кыргыз тайганынын түрүн казактарда талашып келишкен. Бирок учурда тайгандын кыргыз түрү өзүнчө бөлүнүп чыкты. Анан бирок ушу казак эли да ушул кыргыз тайганды бир убакта биздин тайгандар деп чыккан. Ар бир ушуларды эксперттер изилдеп кыргыз элиники бул, казактыкы бул дешем, азыр казак туугандар менен сүйлөшсөк айтып атышат алар. Туура биз мурун ушундай болгон, азыр өзүбүздүн тайганды көбөйтүп атабыз деп, жанагы таазы деп жаңалаш тайгандарды ушу казак туугандар бир жаңы ставкага келбедиби? Булар да ошол биздин атабыздан калган тайган, ушул биз өзүбүздүн тайгандардын канын, өзүбүздүн тайгандардын тукумун улашыбыз керек деп
Булар өздөрүнүкүн азыр ошоңо келип ошо түшүнгөндөрү келе баштады. Кыргыз тайганы кулагы шалпак анан жүндүү келет. Жону таз болгону менен колу буттары дагы жүндүү. Тайгандар бири-бири менен ынтымакта жашашат. Качан гана итти көргөндө тап беришет. Жаныбарлардын бул түрүнө өзгөчө камкордук талап кылынат. Ошондуктан илгертеден бери тайган баккан, күлүк баккан менен барабар деп айтып келишет. Учурда өлкөнүн түндүгүндө тайган багуу жакшы колго алынган, бирок түштүк тарапта бул өнөр өз ордун таппай келет. Bir oştuk tuğanlar menен emettik. Biz jaka da bargıla, ötkөз бергиле, biz колдойлу, спонсорлор чыгаралы. Ушул Кыргыз тайгандар менен барып биз жакта ошол жактар Кыргыз тайган багалы дешип биженден ошол көчө сүйлөштүк. Буюрса ушу 1 ай 2 айдын ичинде чыгарабыз. Барыңыздар. Биз жакада ушундай тукумдан бериңиздер деп ушинтип бирибиз менен баягы кеңешип. Учурда ата-бабадан калган бул өнөргө кызыккандар арбын. Бирок материалдык чыгымдын көптүгүнүн мамлекеттен эч кандай колдоонун жоктугунан, дале болсо тайганчылар бул өнөрдү өркүндөтө албай келишет. Мына мисал Кытай өлкөсүндө манасчылар, мүнөшкөлөр деп, жана бүркүт баккан, тайган баккандарга стипендия бөлүп берет экен. 1 айлык. А бизге эч ким эчтеке бөлүп бербейт. Жалаң эле ошо инициатива болуп, өзүбүз бири-бирибизди колдоп, жардамды биздин өзүбүздүн эмебиз менен, деңгээлибиз менен келип атабыз да. Кытайлар кыргыздарды колдоп, эметип атса, тайганчы кушчуларды эметип атса, бизде кандай кылбай атат. Ошол мамлекетте көңүл буруш керек. Учурда өлкөнүн түштүк аймагындагы тайган багууга кызыккандар тажрыйбалуу тайганчылар менен өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Ошто бул өнөрдү жайылтуу аракетинде. Бирок бийлик тарабынан азырынча конкреттүү эч кандай кадамдар таштала элек. Кенжеби Маматсадыкова, Мирлан Ормонов, Ош Бирим жаңылыктары, Ысык Көл облусунан. Ал эми кезекти дүйнөдө болуп жаткан окуяларга беребиз. Франциянын Дижон шаарынын борборундагы мекемеде жардыруу болуп, андан жаракат алгандар көп болгон. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Окуя жергиликтүү убакыт менен алганда 9:15 болгон. Алдын ала берилген маалыматка ылайык жардыруудан көп киши жаракат алган. Имараттын тең жарымы талкаланганы маалымдалды. Аталган жерде куткаруучулар иш алып барышууда. Окуянын себеби такталып жатат. Азербайжан активисттери өлкө бийлиги референдум алдында журналисттер, жарандык активисттер жана укук коргоочуларга карата кысым көрсөтүп жатат деп эсептейт. Буга байланыштуу алар батышты Бакуга каршы чараларды көрүүгө чакырышты. Азербайжан президенти Ильхам Алиев конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелеген. Ага ылайык президенттин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү узартылып, өлкө башчылыгына талапкерлердин курактык чектөөсү төмөндөйт. Референдум 26 сентябрга белгиленген. Камактагы оппозициячыл лидер Али Керимлинин уулу Түркел Керимли АКШ Конгрессинин өкүлдөр тобу менен болгон маегинде референдумдун жыйынтыктары жасалма болоору шексиз экенин жана бийликке кайраша бергендерге кысым көрсөтүлө берсе, жарандык толкундоолор болушу мүмкүн экенин айтты. Өзбекстандын Либерал Демократтар партиясы Шавкат Мирзиёевди президенттикке талапкер катары көрсөттү. Мындай чечим партиянын саясий кеңешинин жыйынында кабыл алынганы тууралуу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясына таянып Интерфакс кабарлады. Өзбекстандын туңгуч мамлекет башчысы Ислам Каримовдун өлүмүнө байланыштуу мөөнөтүнүн мурда президенттик шайлоо 4 декабрга белгиленген. 59 жаштагы Мирзиёев азыр президенттин милдетин аткаруучу болуп иштейт. 2003 жылдан бери Өзбекстандын премьер-министри болуп эмгектенет. Жума күнү эртең менен Евразиядагы эң бийик Ключевская сопка вулканы атылды. Камчаткада жайгашкан вулкан 7 чакырым бийиктикке күлүн чачкан. Анын чачырандысы катуу болгондуктан вулкан атылган жерден 38 чакырым алыстыкка чейин жеткен. Бактыга жараша анын күлү чачыраган аймакта калктуу пункттар жок. Бул тууралуу Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Адистер белгилегендей, ал тоого жакын жайгашкан жерлерде эл аралык чоң жолдор да жок. Окуянын кесепетинен саякатчылар гана жабыркады. Анткени менен саякатчыларга аталган тоого чыгууга убактылуу тыюу салынган болчу. Скандинавиялык телекоммуникациялык оператор Өзбекстанда 2007 жылы түзгөн коррупциялык келишими үчүн прокуратурага 1 миллиард 400 миллион доллар өндүрүп берерин билдирди. Америка жана Швед прокурорлорунун пикиринде, компания Өзбекстандын телекоммуникациялык базарына кирүү үчүн жүздөгөн миллион доллар каражатты Гүлнара Каримовага пара иретинде берген. Швед-Фин биргелешкен коммуникациялык гигант Евразиялык 7 өлкөнү, анын ичинде Өзбекстан, Азербайжан, Казакстан, Грузия, Молдова жана Тажикстан базарларынын чыгып кетүүнү пландаган. Буга чейин Теlia ички иликтөө жүргүзүп, компания этикага жатпаган иштерди жасаганын, бирок эч кандай мыйзам бузуу аныкталбаганын билдирди.
Ош шаарынын 16 сентябрдан 30 сентябрга чейин өткөндө коргоо келечекти жандандыруу аттуу сүрөт көргөзмө башталды. Иш-чара Аахан өнүктүрүү уюму менен Кыргыз өкмөтүнүн макулдашуусуна 15 жылдык мааракесинин урматына карата уюштурулуп жатат. Тарых жана маданий жылына карата сүрөт көргөзмөсү бардык облустарда өткөн. Уюштуруучулар билдиргендей, Аахан өнүктүрүү фонду тарабынан дүйнөдөгү бир канча тарыхый, маданий эстеликтер оңдолуп пайдаланууга берилген. Бүгүнкү күндө алар туристтердин эс алуу жайына айланган. Негизги максаты бул жерде мына панелдерде көргөзмөдө Аахан маданияты трасты тарабынан ишке ашырылган маданий эстеликтерди, маданий мурастарды дүйнөдөгү көп мамлекеттерде реставрациялоо боюнча долбоорлору көрсөтүлгөн. Жакынкы чыгышта, Түштүк Азияда, Африка мамлекеттеринде ошол маданий мурастарды реставрациялоо боюнча долбоорлору чагылдырылып, ушул жерде көрсөтүлгөн. Максат эмнеде? Максат деген ушул маданияттын социалдык экономикалык өнүгүүдөгү чоң зор ролу, ага болгон өзүнүн салымы. Спортчу Изат Артыковго 5 миллион сомго баланган бийлик 19 сентябрда тапшырылат. Бул тууралуу Ай Холдинг компаниясынын вице-президенти билдирди. Быйыл жайында Бразилияда өткөн жайкы Олимп оюндарына Кыргызстандан барган 19 спортчунун ичинен оор атлетчи Изат Артыков гана коло медаль тагынган болчу. Бирок эл аралык спорттук арбитраж анын канынан тыюу салынган зат табылды деген жөө менен байгени кайтарып алган. Изат Артыков допинг колдонгон деген айыпты четке кагып келет. Кыргызстандык Мерим Жуманазарова Тбилиси шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча өспүрүмдөр арасындагы дүйнө чемпиондугунда кыздар арасында эркин күрөштөн коло байге тагынды. Ал 65 килограммга чейинкилер арасында күч сынашкан, жалпысынан 4 беттеш өткөргөн. Жуманазарова финалда литвалык Ай менен таймашып, атаандашына бир да упай алууга мүмкүнчүлүк бербей, 10-0 эсебинде таза жеңишке жетишти. Алдыда дагы кыргызстандык спортчулар беттешке чыгат. Эскерте кетсек, спорттун күрөш боюнча кыздар арасындагы дүйнө чемпиондугу 18 сентябрга чейин уланат. Сиздер Ош Прим жаңалыктарын көрдүңүздөр. Алдыда ММК демнеге жана Ай менен таанышып алыңыздар. Кечиңиздер бүгүн улансын. Саламатта болуңуздар.